Болгону 2 жаштагы Айшанын жасалма дем алдыруучу аппарат менен жандандыруу бөлүмүндө жатканына дээрлик 1 апта болду. Дарыгерлер анын 7 май күнү кечки саат 6-ларда өтө оор абалда келген айтчууда. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин абалы жакшы жакка өзгөргөн эмес. Келгенде абалы өтө оор болчу, без сознания келген бала. Анан так агональный деп коет, дыхательный сердечный сосуд недостаточно болуп келген балачы. Жардам көрсөтүп, өз абалын состояниясы улучшение болуп жаткан балачы. Келгенден бери өзүнө келе элек балачы. Өтө абалы оор, ИВЛ аппаратына жатат. Айша Сузак районуна караштуу Жалгыз Жаңа айылында Таята тайнесинин кароосунда болгон. Ооруканага да өгөй тайнеси жыгылып түшкөнүн айтып, оор абалда алып келген. Дегенмен менен текшерүү учурунда дарыгерлер наристенин денесинде адамдын уур сокусунан да көк ала дактар бар экенин аныкташкан. Чын айта бериң ачыгынан, жакшырбай эшекен. Ургамын, бир эки жол ургамын. Андан башка мен неме кылганым жок. 2-3 күн мурун жыгылган деген, бирок ал тура келбей атат да, көргөнгө байланыш, потому что по всему телу синяктар, подкожный гематома өтө көп экен. Ал бир жактан жыгылса, бир жактан болуш керек да. Ал полный по всему телу болуп атат. Ошон үчүн келгенде эле при поступлении ГОУД милициянын кызматкерлерин чакырылган. Ал эми жандандыруу бөлүмүндө жаткан наристенин кандай жагдайда ооруканага түшүп калганын милиция териштирүүгө алды. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, бул окуя кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү катары катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Алдыда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен ал дагы өзгөртүлүшү мүмкүн. Тергөө учамтыгы барып кошуналарын, өзүнүн кызды багып жаткан тайнесин сураганда, ошо кызды жыгылып түштү деген көрсөтмө берген. Ошондуктан алгач бул материал кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине кокустук болуп катталган. Андан кийин тергөөнүн жүрүшүндө квалификация болуп, кайра статьясы ден соолукка анча оор эмес залал келтирүү беренеси менен кайра сотко чейинки өндүрүшү козголуп, учурда текшерүү иштери жүрүп атат. 1 аптадан бери өзүнө келбей жаткан Айшаны укуктук жана социалдык жактан атайын кызматтар көзөмөлгө алышкан. Бул тууралуу акыйкатчынын Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Кошмат Мырзаев билдирди. Ал кошумчалагандай, жыл башынан бери облус аймагында мындай учур алгачкы ирет катталууда. Прокурорго, областын прокуроруна атайын кат жөнөттүк. Ушундай ушул маселе боюнча мыйзамдуу каралышын контролго алып бериңиз деп. Ал биздин контролдо турат, бул маселеде биздин акыйкатчы Мамсуттун да контролунда турат. Ошондуктан биз көзөмөлдө кармап турабыз. Наристени урган өгөй тайнесинен деги эле Айшанын жакындарынан окуя тууралуу комментарий алуу үчүн ооруканадан кезиктир албадык. Дарыгерлердин арасташынча, тайнесин соңку жолу 10 майда көрүшкөн. Айсиздер берген маалыматка таянсак, Айша 2 туугандын кенжеси, жалгыз бой эненин кызы болгон. Кыздарын ата-энесине калтырып, өзү Орусияга иштөөгө кеткен апасы 2 күн ичинде келиши күтүлүүдө. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.